Саламатсыздарбы, назарыңыздарда Сарасеп көрсөтүүсү студияда кызматта Жанара Эсенова. Баарыбызга белгилүү болгондой эле ар бир элдин, ар бир улуттун өзүнүн өзгөчө каада салттары, улуттук оюндары жана ошондой эле баалуулуктары жана азык-түлүктөрү болот эмеспи? Албетте анын катарында Кыргызстандын дагы, кыргыз элинин дагы ата-бабаларыбыздан келип жаткан өзгөчө каада салтыбыз, улуттук өнөрлөрүбүз, баалуулуктарыбыз жана ошондой эле азык-түлүктөрүбүз менен кадырланып келгенбиз. Эзелтеден келген бабаларыбыз үйүнө бир шагын шөкөт болуп калган учурда сөзсүз түрдө конокко кымызсыз, айрансыз эч кимди узаткан эмес. Дал ошол кымыз тууралуу бүгүнкү биздин Сарасеп көрсөтүүбүздө сөз болмокчу. Тагыраак айта кетсек, дал ошол 5 августта Аламюдин районуна караштуу Чүй облусунун Чуңкурчак жайында чоң этнофестиваль болгону жатат. Фестивалдын аталышы Кымыз фест. Дал ошол иш-чаранын долбоордун негиздөөчүлөрү, уюштуруучулары бүгүнкү студиябыздын меймандары. Уруксат этсеңиздер, тааныштыра кетсек, Кыргыз кымызы коомдук фондунун төрагасы Улан Дүйшөналиев, коомдук ишмер Дастан Сарыгулов, коомдук ишмер Кемелбек Ашыралиев келип турган. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер. Мынакей Кыргыз бир улуттук суусундугу, кымыз жөнүндө сөз болуп атыптыр. Жана Кымыз фест деп аты дагы укмуштуудай бир өзгөчө жаңыланыштырып, заманбапташтырылып айтылыптыр. Этнофестиваль өткөн. Айта кетсеңиз фестиваль тууралуу кыскача маалымат. Бул фестиваль 3-чү ирет өтүп жатат Кыргызстанда. Ушул 3-чү ирет республикалык, эл аралык деңгээлде өтүп атат. Казак туугандарды чакырганбыз, көп мамлекеттерден чакырылган. Бул тоолуктардын бир эңсеген, көксөгөн бир жакшы бир жышааны, самалыгы деп эсептейм. Себеби бардыгыбыз тоодо өсүп чоңоюп, мал киндиктүү, мал кармап, малдын продуктыларын ичип, ошол жерден кымыз ичип, жуурат айран ичип чоңойгонбуз. Бардыгыбыз баалалыгыбызды эңсейбиз, эстейбиз. Ошол күндү сагынып, ушул бардык кыргызстандыктарды, конокторду мен ушул фестивалга келип катышып кетишин каалайт элем. Сиздин дагы бир өзгөчөлүк дал ушул Кымыз фест этнофестивалынын негиздөөчүсү иретинде дагы билип калдык. Андыктан ушул эмне себептен дал ушул фестиваль негизделип калды? Жана бул фестивалдын деги эле Кымыз фесттин келечеги, анын баягы даражасы жөнүндө айта кетсеңиз. Туура айтасыз. Бунун негизделиши бул проект, долбоор негизи элден алды да, элден берилди. Мындай жараткандан жогортон берилди. Себеби бардык адамзат акыркы абалда, акыркы ушул ситуацияда бардыгы мындай айкындыкты, ачыктыкты, тазалыкты, арулукту эңсеп жүрүшөт. Бардыгы баягы агынан жарылып сүйлөгүсү келет, ачык айткысы келет, бири-бири менен мындай ынтымакта, биримдикте болуш үчүн адам арулануу керек. Арулануу, тазалануу процессин биз ушу аталышын Кымыз фест деп атадык. Түшүнүктүү. Анан урматтуу Дастан агай, сизге суроо, негизи эле ушул улуттун улуттуулугун жана улуулугун аябай жакшы билген бир серепчи иретинде деги эле бул фестиваль боюнча сиздин көз карашыңызды билдирип койсоңуз. Bizde Kırgız tağdırı 1000 yıllar boyu tulpardın tuyağı, nayzanın uçu, bilektin gücü, kılıçtın biziminin çeşilip geldi degen sancırada söz kalgan. Demek Kırgız mintip aytat, tozok attan ayrılgan yerde baştalat deydi. Böyle geldi bundan ukpayız. At adamın kanatı değil. Demek şu makalları neden bayandaydı. Kırgız eli birinçilerden bolup yeryüzünde cılkını kolga üretken el ekenin Rusya elimpozları anıktap dalildep internette baymavay aytıp atat. Bu sözü uzartpay Kımızga kayılıp gelsek, jaratkan Kırgızga buyruğan tabılgız dava bu beyni südü. Babalarımız bunu jakşı bilgen. Sağmal bolubu, kımızdın türlörü, balgımız degen söz, buna Kemal Aksakal anı kenendirek aytıp beret. Biz
бабаларыбыздын үлгүсүн талаада калтырсак биз келечекке жол таппайбыз. Ошон үчүн мына ула менин көп жыл бою чуркап келатат. Азыр көп азык түлүк пайдалуу эмес, зыяндуу да болуп атат азыр. Биздин жаш муундар дагы ошого аскырылып, ар кандай энергетика тигибу деген суусундуктарга өтүп атат. Андан ден соолук чыңалбайт. Ден соолук өмүрдүн узундугу, адамдын өмүр жашы ата бабалар кымыз менен таза суу, таза аба, анан таза азыктарга байланыштырып келген. Мына ошол азыктардын бири албетте кымыз, биенин сүтү. Мына Кемел Аксакал кененирээк айтып берет. Сөзсүз түрдө мынакей туура айтып кеттиңиз, толугу менен кошулат. Биздин жалпы кыргыз эли өзгөчө дал ушул биздин улуумун, кымыздын баалуулугун жана анын чынында эле баягы дарылык сапаттарына өзгөчө көңүл буруп келишет эмеспи? Анан мынакей Кемелбек агай, сизди ушул кымыздын баалуулугу жөнүндө жана пайдалуулугу жөнүндө серепчи деп айта кетти. Андыктан айта кетсеңиз, негизи эле кымызды ичүүгө бар эле мүмкүнчүлүгү барбы? Ар бир адамга кымыз ичкенге туура эле келеби? Эми бул кымыз жөнүндө биз бир нече күн айтсак дагы кымыздын мындай сапаты, кымыздын пайдалуулугуна биз эч качан түбүнө жетпейбиз да. Бул адамдын организминде эмне керек болсо, ошонун баары кымызда бар. Шунчалык бай микроэлементтер бар, углевод бар, гормондор бар, органикалык, минералдык заттар бар. Койчу, значит, бул кымызда адам баласында эмне керек болсо, ошонун баары бар. Биз кымызды дүйнө жүзүнө таратышыбыз керек. Бул кымызды кыргыз көтөрбөсө, дүйнө жүзүндө башка эч ким көтөрө албайт. Кымызды кыргыздай дүйнө жүзүндө эч ким жасай албайт. Эч ким. Биз ушул тоолук өлкө, көп эле өлкөлөр тоолукпуз дейт, а бирок эч качан кымызды бизде эч ким жасай албайт. Ошон үчүн биз кымызды бүт дүйнөгө таратышыбыз керек. Мына бизге туристтер келет деп атпайбызбы? Туристтер келип, ошо биздин кымызды ичип, кыргызда кымыз деген тамак бар экен. Вот ушул 10 күн жүрдүм, ошонун кымызын ичсем, мен могул оорудан айыгып кеттим. Мына мындай болуп мен аябай тыңып кеттим. Бул укмуш болгон суусундук экен, бул укмуш болгон тамак экен, бул укмуш экен, дар экен деп кетиш керек да. Вот ошон үчүн эмне кылыш керек? Мына бул жигитке мен аябай кошуламын. Бул экөөбүз да бир топ мына кийинки жылдарда чогуу иштешип жүрөбүз. Бул жигитке рахмат айтыш керек. Кымызга ушунчалык бир тараталы, кымызды бүт мисалы дүйнө жүзүнө билдирели деп аракет кылып жүрөт. Анан мына фестиваль деп атпайбызбы? Бул башталышы. Бул Кыргызстанда мына борборубузда кымыз центр ачыш керек. Кымыздын биз паркын кетирип атабыз. Кетиргенибиз бул. Көрүнгөн жерде кымыз сатып атабыз. Кээ бирөө машинанын бортун ачып коюп ошол жерде кымыз сатып атат. Ал эмне кымыз экенин эч ким билбейт. Ошон үчүн ал суу кошуп койдубу, кычкылдуулугу кандай, майлуулугу кандай, тазалыгы кандай текшерилбей сатылып атат. Келген турист кээде суу сап коюп ошону ичип, мунусу жаман экен деп ичип өтүп, ошону менен кетип атат. Эгерде кыргыз мына бул жерде центр жасай турган болсок, апапак кылып, кыргыздын калпагындай, кыргыздын боз үйүндөй, кыргыздын мөңгүзүндөй апапак кымыздын түрүндөй кылып туруп жасап, ошол жерге доктурду коюп, ошол жерде лабораторияны коюп, ошол жерде алып келип туруп, башка жерде саттырбай, ошо центрге барып саткыла дей турган болсо, келет дагы анын бүт кычкылдуулугун текшеребиз, майлуулугун текшеребиз, коюлугун текшеребиз, тазалыгын текшеребиз. Вот ошол жерде татынакай настоящий кымыз ичилет. Анан ошол жерге доктурду коюп, кымыз ичем деген кишинин давлениесин карап, сизге мына мындай кымыз керек экен. Сизге саамал керек экен. Жо сизге сүт керек экен дедиргендей болуп, ошо киши келгенде дарыга, доктурга келгендей болуп кетиш керек. Анан ошо турист келет да ошол жерге. Турист келгенде биз ошо кымызда болгон бүт баалуулуктардын баарын жазышыбыз керек. Момундай кальций проценти мына мындай бар. Майлуулугу мына мындай. Анын майынын пайдалуулугу ушундай. Мен эми кымыздын составын айтып отурсам, айтып атпаймынбы? Анда силердин теледачаңар жетпейт. Кыскасы ушул кымызды биз ошол жерде бүт бойдон татынакай кылып, туристтер келип татынакай хрустальный идишке ичип, татынакай ошол жерде кымыз жөнүндө, жайлоо жөнүндө, жылкы жөнүндө
кичинекей буклет жанагындай кинолорду көрүп атаң көрүү деп ошол кайра келип кымыз ичкендей кылышыбыз керек. Биз үйүбүзгө кымыз алып кетебиз десек, бул жашаган кишилер ошол жерден келип лабораториядан өткөн татынакай кымыздан же болбосо сүттөн алышыбыз керек. Ошол жерде бүт бойдон жайлоолор мына тиги Аксайдын кымызынын составы мына мындай, Соңкөлдүн кымызынын мына составы мына мындай, Суусамырдын кымызынын составы мына мындай деп бүт бойдон ар бир өрөөндүн кымызынын составы башка, чөптүн составы башка. Понимаете? Анан бул өзү кымыз, так. Бул кандай болгондо бал кымыз болот. Кандай кылганда сөөктөн чыккан кымыз болот. Кандай кымыз шылдыран кымыз болот. Так, кандай кымыз мейман кымыз болот, так. Мына сага түрлөрүн караган жөн эле кымыз катары эле билебиз, кымыздын гүлү деген мына мындай болот, так. Вот. Анан жакшы кымызды кантип жасаш керек? Ушунун баары жазылуу болуш керек. Вот. Ошондо биз кымыздын баркына жетебиз. Ошондо башка жерден эч ким ичпей калат. Кемирбек агай, ошол жерден ичип калат. Чынында эле ушундай чалык бир керемет ойлорду айттыңыз, бул күчтүү ой чабыт болду. Бирок мунун баарын азыркы кезде тилекке каршы иш жүзүн аткарыш үчүн чынында эле көптөгөн убакыт керек, андыктан инвесторлор балким керек, айтор каражат талап кылат. Анткени сиз айтып жаткан нерсе чынында эле бул өтө чоң, бул кыялды максатка айландырыш үчүн чынында эле чоң колдоо керек эмеспи? Өзүңүз айтмакчы, мамлекет тарабынан дагы. Мен кечирип кой ушул жерде. Так, мен коркпой үркпөй эле тиги айтып коеюн. Так, бул кымыз мындай да. Кыргыздын боз үйү, кыргыздын ала тоосу, кыргыздын калпагы сыяктуу эле кыргыздын чоң баалуулугу бул өзү. Жанагы президенттер келип атпайбы башка өлкөлөрдөн? Биздин президент ошолорго настоящий кыргыздын кымызын бериш керек. Вот ошолор кыргыздын кымызын ичкенде, ай мага жиберип турчу. Лукашенко келип айтыш керек. Айланайын кымызын ушта жиберип турчу дегендей кылыш керек да. Бул кыргыздын кымызынын бүт түйнөгө ошол жанагы чоңдор аркылуу болобу, окумуштуулар аркылуу болобу, кыргыздын кымызы ушундай экен деш керек да. Эгерде президент жакшы кымыз ичпесе, какой он президент? Өкмөт башчысы жакшы кымыз ичпесе, какой он кыргыз өкмөт башчысы? Кыскасын айтканда ушулардан башталыш керек. Эмне бир кичинекей мына эмне үчүн пиваканалар жайнап жатат Кыргызстанда? Баскан жериң эле пивакана. Эмне үчүн аракканалар толуп атат? Эмне үчүн тиги шашлычыналар болуп атат? Эмне үчүн Кыргызда жайнаган татынакай кымызкана жок? Эмне үчүн Кыргызда ошондой бүт бойдон баардык жагынан келишкен, бүт лабораториядан өткөн. Эмне үчүн Кыргыз ошол салып коюш кымбатпы? Эмне үчүн мына жерде аксакалдар үйү деп атабыз? Ошо аксакалдар үйүн кайра ошол Кыргыздын кымызканасы кылышка болбойбу? Буга мен дагы жолу айтам. Буга президент кириш керек, буга өкмөт кириш керек, буга мэр кириш керек. Ар кай жерде областтык центрлерде да кымызкана ачыш керек. Көрүнгөн жерде ачытып, кычытып келип кымыздын баркын кетирип кайран кымызды. Мына эгерде козунун этин деле жакшы бышырбасаң, көрүнгөн жерге келип бере берсең, 5 бармактын да даамы кетет да. Үйдү дагы талпайтып көрүнгөн жерге тиге берсең, үйдүн да баркы кетет да, слушай. Так, калпакты тетир кийип алсаң, бунда баркы кетет да. Эмне үчүн баарын барктайбыз, кымызды барктабайбыз? Просто бул күйгөндөн айтылган сөз да. Чынында эле албетте түшүнүп турабыз. Өзгөчө баягы накта нукура, баалуулук жана нукура кандайдыр бир керектүү азык экен деген өзүңүздүн азыркы кездеги ушул айткан оюңуз менен абдан жеткен дары да. Анан анда ушул эле сиздин эле сөзүңүздү, сиздин оюңузду улай, мисалы үчүн ушул эле кымыз фест ушунчалык деңгээлге чыкканга мүмкүнчүлүгү болобу? Мына белгилей кетели дагы бир жолу 5 августта эртең бүрсүгүн өткөнү жатат. Анан ушул жерге дагы кандай коноктор чакырылды дегеле бул кымызды пропагандалоо, пиар кылууга дагы жакшы мүмкүнчүлүктөр болобу ал жерде? Эң биринчиден ушул биз кымызыбызды улуттук ата бабалардын мурасы, көнөрүбүз биздин баягы көчмөн элинин рухунун башаты ушу кымыз деп ойлойм да. Бул кымызды ичкен адам, тоодо жашаган адам эч убакта жаман ой болбойт ал адамдарда. Ошол себептен биз бүт эл аралык мамилелерди түзүп жатабыз. Жакында эле 28 июлда Каркыра жайлоосунда казактар менен чогуу өткөздүк. Мына Анкара шаарында болду, Турцияда. Аны казактар өткөздү. Себеби мүмкүнчүлүк шарты болгондуктан алар биздин идеялар менен алдыга озунуп, мүмкүнчүлүк шарттары менен өткөзүп жатат. Бирок бизде эле эң калбай эл бар экен. Мен элге таянам, журтубузга таянам, мекенчил патриот адамдарга таянам, монда аксакалдарга таянам да, таянып ушуну кайра бир калыбына келтирүү, кайра баягы өзүнүн баягы ордуна коюп,
кымызыбызды мындай бир популяризация жасашыбыз керек. Кымызыбызды, кымыз бие саган адамдарды, биенин сүтүн бышкан адамдарды, биенин идиштерин ыштаган адамдарды, бүт процессти, системаны баардыгын ордуна коюп, анан татынакай жакшы кымызыбызды элибизге тартууласак, эл көтөрүп кетет. Элден айланса болот. Ошо фестивалдын жүрүшүндө, мисалы үчүн, ошол эле сиз жогоруда айтып кеткен ыкмалар көрсөтүлөбү? Ошонун баардык ыкмаларды, баардык өнөр посттор, баягы мастер класс деп коет го бизде. Ошолорду биени кандай сааш керек, биенин кантип сүттү ачытыш керек, кантип бышыш керек, кантип ыштоо керек. Ошол бүт баардык нерселерди баягы калган элибизде калган мурастарды, элибизде калган салттарды, саналарды ошонун баарын кайрадан тартуулаганга биз аракет кылып атабыз. Андан тышкары дагы Кудай буйруса, Кудай кааласа багы ЮНЕСКОга тизмеге киргизип, ондон да каттатканга мына иш чараларды баштадык кыргызчы. Себеби биздин табиятыбыз, аксакалдар билет, биздин жаратылышыбыз, мүнөзүбүз бул биздин кыргыздын кымызы. Биздин тоолорубуздун ишкен кымызыбыздын негизинде кыргыз өзүн дүйнөгө көргөзө салат. Ошо кымызы аркылуу да биз дүйнөгө таанылсак болот кыргыздынчы. Ошол эл аралык деңгээлде эмки жылы Кудай буйруса же Соңкөлдө же Каркырада эл аралык деңгээлде бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр кымыз өндүрүүчүлөрдүн форумун өткөзсөк деген чоң тилекте турабыз. Абдан жакшы. Ал эми бул иш-чарага кимдер чакырылган? Мисалы үчүн чет элдик бизде канчалаган элчиликтер бар? Алардын да өкүлдөрү чакырылганбы? Бул иш-чарага бүт биздин МИД аркылуу, Тышкы иштер министрлиги аркылуу баардык элчиликтерге, консулстволорго кабар берилген, чакырылган. Азыр отпускага ким канча келе алат биле албайм. Андан тышкары Казакстандан, Россиядан коноктор чакырылган. Андан тышкары биздин өзүбүздүн баягы партнерлор бар, ушул кымызды колдогон партнерлорубуз бар. Алар келет, баягы өнөктөштөрүбүз. Коноктор келет, туристтер келет. Эң негизгиси бул кымызды сүйүп, кымызды ушу Кыргызстандын экономикасы өсүп өнүгүш үчүн кымыздын да салымы бар деген бүт патриот мекенчил адамдарыбыз, инсандарыбыз келет деп ишенем. Анан мынакей Кемелбек агай айта кетпедиби, кымыздын түрлөрү боюнча жана аны кандай себептер менен, ыкмалар менен баягы элге, жерге таратса болот депчи. Ошол жерде эле менде мындай суроо бар. Мисалы үчүн азыркы кезде Дастан агай да белгилей кетти, көптөгөн жаштар өзгөчө ушул башка суусундуктарга көбүрөөк басым жасайт, баягы күч-кубат берүүчүчү. Ал эми ошол эле учурда мисалы үчүн бул кымыздын да курамында ошол эле энергетиктерге бир күч берүүчү ыкмалары, составтары барбы курамасында? Негедир кымызды биз баягы улуттук суусундук катары жана жөн эле баягы конок меймандарга сунуу иретинде барктап каалап келсек, мында күнүмдүк суусундук катары кабыл албаптырбыз. Бирок башка суусундуктарыбыз азыркы учурда дүйнө жүзүнө чейин чыгып, жакшы популяризация болуп жатат. Анан казак элинде айтып кеттиңиз, биз менен ар дайым ушул казак эли менен тең тайлашып келебиз. Казак элинде ушул кымызды кургак порошок иретинде кылып, анан аны сууга чалып ичкен күндөр бар экен да. Ушул жөнүндө айта кетсеңиздер. Негизи эле бул туура көрүнүшпү? Негизи ошондой жасаганга мүмкүнбү? Кемел агай, Дастан агай. Айта кетсеңиз. Эми муну андай жасашка болот. Бирок ага масса керек да. Биз эгерде адегенде мына шоронун жармасын айталычы. Адегенде кичинекей баштар менен тарап кетти делди. Анан бул азыр элде жылкы аябай көбөйдү. Азыр шаарлыктардын баары ден соолугубузду оңойбуз деп эле биз сүт ичебиз, кымыз ичебиз деп азыр кымыздарлануу трендке айлануу келгени. Канчасы бара албай атат. Канчасы барайын десе, бара турган жери аз болуп атат. Так. Жайы жок болуп атат. Кээси ушун кечин үйдөн чыгып, кечке чейин ичип кайра келип атат, так. Эгерде жанагындай борбордоштура турган болсок, так, ал беле кымызын келип, өткөрүп берип, кайра кете турган болсо, бүт кыргызстандыктар ошол жерге чогулат, ошол жерге берет кымызын. Ошол жерде кымыз аябай көп болот, так. Эгерде ошол кымыз батпай ошол жерде көп боло турган болсо, аны порошокко айландырып коюшка болот. Порошокко айландырбай эле, так. Мына азыр жанагы чапма кымыз деп атпайбы? Чаптама кымыз деп, так. Кышында да кээде сатылып калып атпайбы? Эми чаптама кымызды ар ким ар кандай чаптап атат.
бирөөнүн чаптагандан кийин сактай турган шарты жок. Бирөө ысык коюп атат да ал кычкыл болуп, кийин чаптаган кымызды ичсең, жөн эле айланайын Кудай такыр зарына кылып, тиги кылып ашказаныңды бузуп атат дагы, экинчи ал өлүп баратса чаптагыбыз ичпей калып атат да. Жана мен айткандай көрүнгөн жерде сатканда, так, ошол келгенде анын кычкылдуулугу жогору, бир иностранец келип ичип атат да, кымызды барып ичип өтөт, экинчи ал өлүп баратса кымыз ичпейт. Ошон үчүн жана кымызды нормализовать этип баарын текшерген бир центр болсо деп атпайм. Ошол жерде ошондой болсо, жанагы чаптаган кымыз стеклянный посудага коюп туруп, определенный температурага койсо, мында жанагындай био микро эмелер бар, живой организм бар кымызда. Потому ачып атпайбы, так? Ошол живой организмге жизнедеятельности ошол броженияга жеткирбеген определенный температура болот. 3 градус, 4 градус, 5 градус деген. Ал бүт баарыбыз эле билет. Ошондой жерге, караңгы жерге татынакай кылып туруп сактай турган болсоң, 5 жылга, 10 жылга эч состояниясын жоготпой тура берет. Вот ошондой кылып сактап, круглогодичный кымызды берсе де болот. Так? А сиз айткандай, эгер ошо кымыз обильный болуп көбөйүп кете турган болсо, порошковидный кылып коюп туруп, порошок кылып, анан жылуу сууга эзип алып туруп иче берсеңиз болот. Эмне үчүн болбосун? Уйдун үстүндө эле. Мисалы үчүн менин билишимче, кымыздын бир өзүнүн гана тиешелүү гана мөөнөтү болот деген. Мисалы үчүн сиз чаптама жөнүндө айтып кетпедиңизби? Ал чын эле кандай иретте, кандай шарттарда жазалат, албетте, аны албетте өндүрүүчү өзү гана билсе керек. Жана винону эмне үчүн биз вино? Вино тоже живой организм, бул киши жакшы билет. Винода тоже живой организмдер бар, ал иштеп турат. Вот ошол винону, так, ошолор билет кандай температурада ошол бузулбай сакталып турат. Ошондой эле кымызды биз дагы, так, же болбосо жыгач идиштер жасап, болбосо стеклянный идиштер жасап, ошондой жердин алдында караңгы жерге ошол температура менен кымызды сакташыбызга кадимкидей болот да. Вот ошондой сактаса, кымызды круглогодичный шаардан келип иче берсе болот, так. И сиз айткандай порошок кылса да болот. Эми порошок кылганда биз даже уйдун сүтүн, мына сүт обильный уй көп бизде. Кургак сүт бар да. Уйдун сүтүн, кургак сүттү да көбөйтө албай атабыз. Лучше мисалы мындай көбүнчө накта сүт эле. Эгерде бизде жанагындай кылып туруп кымыз көбөйтө турган болсо, кадимкидей болот. Бул кымызды порошковидный кылышка оңой, сакташка оңой. Потому что уйдун белогу, так, уйдун белогу бат портить этип кетет. Так, уйдуку, так. Ал эми кымызда уйдун белогуна караганда белок казеин деген белок болот уйдуку. Ал ичиңе киргенде топ-топ болуп сиңбей туруп алат. Эмне үчүн ошол жанагы белокту биз нормализовать этип, майлуулугу уйдуку 3,7-3,8-4 чейин болот. Биз аны элге балдар ичсин деп, мына дүкөнгө сетип алыңызчы. Ошол 3% эң высокий. Болбосо 2,5 кылып дүкөндө сатып атабыз. Потому что уйдун белогу, уйдун майы бизге, значит, бу зыян. Ичти чыгарынга. Анан ошон үчүн нормализовать этип кичинекей кылып атабыз. Ал киргенден кийин шарик болуп, мисалы жана өрүктүкүндөй корголдой болуп, ал сиңбей тура берет. Эми мында жана албумин деген бар. Албумин деген хлопья болот бул өзү. Бул барганда эле организмге сиңип кетет. Анан мундагы жир 2 эсе аз болот. Мунун жири 20 градуста эрип турат. Тиги деменин кымыздын тиги сүттөгү май 20 градуста эрип турат. А тиги 46 градуста бараң эрийт тиги неменики. Анан ошон үчүн мен айтып атпайм, ошон үчүн мунун белогу көпкө сакталат. Жанагындай порошок болбосо жанагындай мен айткандай чаптама кылсаң дагы бул кадимкидей тура берет. Абдан жемиштүү көрсөтүү болуп жатат. Биз азыр кымыз жөнүндө ушунчалык көп биле алдык. Кымыз жөнүндө, кымыздын курамы, кымыздын пайдалуулугу жөнүндө ушунчалык өзгөчө маалыматтарга ээ болдук. Дастан ага айта кетет. Мен муну айтайын сурайын дедим эле сизден. Негизи эле ушул кымыз жаратуу, бени сао дагы бир өзгөчө бир философия. Анткени жылкы бир өзгөчө бир мүнөздүү жандык экен, ар кимди эле өзүнө кое бербейт. Да ушул жагынан кичине кеп чоңулай кетсеңиз. Азыр жаш муундарга өтө пайдалуу сөз айтып койбосок болбойт. Булар жанагы күч кубат бере турган энергетик суусундукка көп өтүп атат. Азыр аныкталып атат. Ошол суусундуктарга химиялык зат кошулат экен. Алар зыяндуу болуп чыгып атат. Жүрөк ооруларга алып келип атат.
бөйрөк оорулар кап келип атат. Мына азыр бейтапканага барсак, эл абдан көп, жаштар абдан көп. Оору жашарып кетти. Жашарып кетти. Эми күч кубат бере турган жараткандан кыргыз элине насип кылып буйруган бул бээнин сүтү. Албетте сүт түрүндө эмес. Сүт түрүндө өзүнчө тазалануу максат менен пайдаланса керемет. Бир да аптекада мындай дары таба албайсыз. Ал эми күч кубат бере турган бул саамалдын түрлөрү. Саамалдын түрлөрү. Себеби бул иммунитетти көтөрөт экен да. Гемоглобинди көтөрөт экен. Мына оору адамдар больницадан 20 күн жатып араң көтөргөн гемоглобинди саамал 5 күндө 6 күндө эле ордуна коюп кайып атпайбы? Анан эң биз көңүл бурбаган нерсе, жылкы жаныбар таза суу гана ичет. Жылкы жаныбар чөптүн гүлүн гана терет. Түрлүү чөптүн 200 чөптү терип жейт. Канча дарылык касиет ошол чөп менен канга, кандан сүткө, сүттөн кайта адам баласына да. Биздин бабаларыбыз муну таамай жакшы билген экен да. Мисалы мен бала кезде угуп калчумун, тетиги арпа тектеринин кымызын ичип келеликчи, же баланча жердин кымызын ичип келеликчи деп бабаларыбыз билген. Кайсы жайлоодо кайсы чөп бар, анын кандай таасири бар. Атайын чогулуп алып, аксакалдар 5-6 болуп анан кийин барып, ошо жерден кечке кымыз ичип, анан суктанып сөз кылып келген учурларды биз көрүп калдык бала кезде. Буну биз көңүл бурбай калдык. Азыр аптекадан көп нерсе жок. Азыр бурчта эле аптека турат. Себеби биринчиден эл ден соолугуна муктаж болуп ошо дарыларды ичип атат. А бир жагынан караганда азыр четинен чыгып атат. Бул дарылар биягын дарыласа тиягын талкалап атпайбы? Сен айтсаң. Бөйрөгүн дарыласа анда тиги уйку бести талкалап атат. Ошон үчүн биздин бабаларыбыздын бизге калтырган керемет насаат, үлгү, акыл, мурас ошого кайрылсак, биз аттап кете албайбыз бул бээнин сүтүн. Дары да, дары. Муну биз сүт деп атабыз. Бабаларыбыз муну дары деп пайдаланган. Албетте мунун көзүн билиш керек. Албетте мына Кемел Аксакал айтты, туура доктурлар белгилеп турса, кээ бирлерге жакпайт. Негизи ден соолугу чың адамга кымыз жагат. Бирок ден соолугунда көйгөй бар адамга муну тандаш керек да, ошо ылайыкташтырып ичиш керек. Эртең мененби, же түштөбү, же 2 маалбы, же бала саамалбы, же канчадан. Мен мына 10 жыл бою кышында дагы саамал ичемин. Себеби мен ошого келдим. Доктурлардан, анан тиги дарылардан тажап отуруп анан кокуйгой. Ата бабалар ушундай кылып экен деп, күзүндө кам көрөм да, ушу саамалды алып коем, сүттү алып коем, канча кошуш керек дегенди. Бул турмуштан алынган мына тажрыйба. Биз ошон үчүн батыш деп атабыз, эми батыштан ала турган нерсе бар, албай турган нерсе бар. А биздин ата бабалар бизге керемет мурас калтырды. Биз ошону чан кандай болуп атабыз да, бул улан инимдин бир аракети мактоого татыктуу. Ушунча жыл бою ушул коңгуроо алып келатат. Ушундай бар эмес беле, биз ушуга көңүл буралык, муну жайылталык, мына дүйнө жүзүнө тараталык деген бул тилек менен келатат да ушу. Бул оор иш. Мисалы эмне үчүн бөлөк бирөөлөр ушинтип чуркабайт? Оор иш бул. Жеңил албетте бирдекени Кытайдан алып келип аны сатып жиберип байып кетүү жеңил. А мына уланга айтканы бул ушул биздин бабаларыбыз ушундай бизге мурас калтырды. Эмне үчүн биз көңүл бурбайбыз деген сөз ошонун тегерегинде маек болуп атат. Чынында эле Кымыз фесттин артынан канчалаган баалуу маалыматтарга, өзгөчө пайдалуу кеңештерге ээ болуп алдык. Биздин эфирибизден ушул биздин меймандарыбыз, агайларыбыз айткан маалымат кымыз өндүрүүчүлөр үчүн бир алтынга тете маалымат болду десем жаңылышпайм. Балким дал ушул бийлик караш керек. Дал ушул учурдан пайдаланып, алар дагы эле ушул маалыматтарды колдонуп, өзүнүн өндүрүшүнө пайдаланса, алардын иши канча бир ирет алдыга узарат, алдыга кетет деген ишеничтемин. Ал эми эфирибиздин соңунда деги эле ушул Кымыз фест боюнча кошумча сөздөрүңүз болсо айтып койсоңуз. Азыр мен биздин Кыргызстандын жарандарына, биздин Бишкек шаарынын жарандарына жана бүт конокторго кайрылам. Ушул
4-5 августта Чуңкурчак жайлоосуна келип, өзүңүздөр келип көрүп, өз көзүңүздөр менен түшүнүп, ошого тилегиңиздерди, каалоосуңуздарды, кеңешиңиздерди айтып кетиңиздер. Биз сыйгону катары сиздерди чакырабыз. Биздин табиятыбыз, мүнөзүбүз, жаратылышыбыз керемет. Чуңкурчак өзү керемет жай. Ушу Чүй областына ыраазычылык келтирем. Администрациясы, айыл өкмөтү, жалпы эле президенттик администрация мени колдоп турат. Мен ушул жерден ачык айта алам. Өкмөт колдогон, биздин бийлик, расмий бийлик колдоп жаткандан кийин бул иштин аягы көрүнүп калды. Жыйынтык болот деп ишенем. Сиздерге чоң рахмат. Ар дайым кубанычтабыз коомчулук үчүн кызмат кылууга. Анан дагы белгилей кетсек, урматтуу телекөрүүчүлөр, аталган иш-чара Кымыз Фест этно фестивали Чүй облусуна караштуу Аламедин районунун Чуңкурчак жайлоосунда өтмөкчү. Саат 11-де башталат. Андыктан дал ушундай өзгөчө кереметтерге күбө болом десеңиздер, себеби айта кетейин, ал жерде программа боюнча эмнелер болот? Кымыз жасоо боюнча мастер-класс өтөт экен, кол өнөрчүлөрдүн көргөзмө жарманкеси өтөт экен, жана ошондой эле Манас театрынын актерлорунун тарабынан өзгөчө бир театралдаштырылган оюн зоок тартууланат экен. Дал ушундай өзгөчө кереметке күбө болгуңуздар келсе, 5 август күнү эртерээк жолго чыгыңыздар, анткени жол тыгындагы болуп калышы ыктымал. Андыктан барып, деги эле өзүбүздүн улуттук наркыбызды, баалуулугубузду колдоп, сүрөп кетиңиздер демекчибиз. Ал эми сиздердин ишиңиздерге ийгилик, дал ушундай жаратман болуп жүрө бериңиздер. Мындай иштер дагы көп болсун, Кымыз Фесттин келечеги кең болсун демекчимин. Эскерте кетсек, урматтуу телекөрүүчүлөр, студиябыздын меймандары Кымыз Фест этно фестивалынын негиздөөчүлөрү, өкүлдөрү, деги эле уюштуруучулары десем да жаңылышпайт болуш керекмин. Кыргыз кымызы коомдук фондунун төрагасы Улан Дүйшөналиев жана ошондой эле Дастан Сарыгулов жана Кемелбек Ашыралиевдер келишти. Кызым, эгерде толугураак маалымат алам десе көрөрмүн. Мындай китепте бул кечке 1-2-3 күндө окуп талай маалымат алса болот. Мындай китеп бар. Мына ошо кыргыз жылкы. Камерага каратып койсоңуз. Мындай. Муну да тартып койсоңуз болот. Мына биздин бабаларыбыздын мурасы азыр том болуп китеп болуп чыгып атат. Муну издегендер оңой эле табат, китепканаларда табат. Албетте жарым саат убакыт жетишсиз. Ошон үчүн ушу китептерди мен көрсөтүп коюуну туура таптым. Туура. Эгерде ким терең кызыкса, мына ушу китептерден маалымат алса болот. Сөз түрдө. Мен дагы көбүрөөк нерсе айта кетмекчимин. Бул китептер тууралуу биздин кийинки көрсөтүүлөрүбүздөн балким дагы маалымат алып каласыздар. Дал ушундай жакшы нотада бүгүнкү биздин Сара эсеп көрсөтүүбүз соңуна келди. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.